жеке бизнесиңиз бар, курулуш тармагында. Бизде билесиз, көбүнчө ойлойт, эгерде бизнеси бар болсо, анда мамлекеттик жумушта өзүнүн бизнесин лобби кылат, алдыга жылдыртат. Бул эми курулуш тармагын мен мамлекеттик кызматта иштеп кеткенде мен уулум иштетет курулушту. Ошол жерде ошол компаниянын курулуштун директору. Эми курулуш бул мындай бир жашырып кое турган бизнес эмес да. Курулуш бизнестин эң таза тагы курулуш да. Курулуштун квадратный метри, кеткен материалы, төлөгөн акчасы баары ачык айкын ал жердечи. Ал жерде бир секретный эчтекеси жок да. Экинчи маселе жер маселеси. Мына мен азыркы курулган үйлөрдүн баары тең. Мен 17-18% менен башка бирөөнүн жерине курам. Бул кандайча? Ошол жердин ээси мага жерди берет, биз курабыз. Кургандан 17-18%-ын жердин ээсине төлөп беребиз. То есть шаардын жерин албайсыз? Шаардын жерин албайм мен. Шаардын бюджетинен да аралашпайм. Шаардын жерин да албайм да. Мен өзүм жеке кызыкчылыгымды эч убакта мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгон адам эмесмин мен. Муну мени билген көп адамдар билет. Себеби баягы бир принцип менен студент кезден жаш кезимден бери жашап келатам. Үстүбүздө Кудай бар деп жүрөм. Студент кезимден ушундай болчумун. Билбей калсаң дагы сабакка барсаң, баа аласың да. Барыш керек сабакка депчи. Бир принцип бар, үстүдө Кудай бар, баарын карап турат дейт. Кудай калыс болот деген принцип менен жашап келатам. Анан өзүң чыгарган законду өзүң аткарбасаң, ошол закондон качсаң, анда кантип мамлекетибиз оңолуш керек. Ар бирибиз мамлекетчил болушубуз керек. Мен Бишкек мен үчүн өтө кымбат шаар да. Себеби 17 жашымдан бери мен Бишкектемин. Көчөсүндө шыпырдым, туалетинде тазаладым, сантехникасын оңдодум, курулушунда куруп келатам. Бардык шаардын службаларында иштедим. Шаардын көчөсүнүн жарыгы, жолу, суусу, багы мен үчүн кымбат. Мен иштебей калган күндө дагы жолдон баратып, жана бир лампочкалар, прожекторлор буйбай калса, ошону карап кетем да. Мен тиешем жок болсо да, мына мен 12 жылдай курулушта жүрдүм. Мына о жерде бул курулбай калыптыр, жерде мусор түшүп калыптыр, бу жерде туура эмес куруп атыптыр деп. Мен ошого башым ооруйт. Себеби шаар мен үчүн кымбат өтө.